Эл içinde söz var, ошол түнөлдүн içindеги абаны Таластын губернатору тазалатып бериптир деп жазып жатышат. Ушул чынбы? Ал жерде түнөлдү төшүнү тазалаган эмес, газды ичин баары түтүн, газ кадимкидей. Украинага сынакка бардыңыз. Ал жакта жүргөн жалпы каражатты барганыңызды ким каржылады? Өзүңүзбү же мамлекетпи? Сизди чакырып алат. Ким чакырып алат? Карганбек Самаков. Ким эле ал? Действительно, деметпейт элем да. Шеф чакырып алат, өзү спонсорлук кылып берели деп атат. Тамак жегиңиз келип калганда эң көп канча тамак жедиңиз? 12 порция тамак плюс 6 самсы, 4 графин кадимки муздак суу. Курманбек Бакиевдин кезинде сиздин бир видеоңуз тарады, азыркы күнгө чейин интернетте турат. Молдо Муса Конгантиев агабыздын жанында сиз турасыз. Кандай байланышыңыз болду? Чорныйлар менен саясатчылар сизди пайдаланып кеткен жокпу? Тескерисинче ошол жерге мойнуна аркан салып туруп, флагштокко аза устап атканда мен ошо элдин астына чыгып кыйкырган элем. Буну өлтүрбөйлү, буну өлтүрсө түндүк түштүк өмүр бою согуш токтобойт деп. Суу менен машиналар жүрө турган проектти даярдап, Сооронбай Жээнбековго, мурунку президентибизге сиздер кирипсиздер. Кабыл албаптыр. Ушул окуя жөнүндө айтып бересизби? Өлбөй тирүү аман эсен жүргөнүңөргө сүйүнгүлө деп койгон да. Президентибиздин жардамчылары же өзү айтты? Жок, өзү айткан. Өзүнө келгенсиздер. Ооба. Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто Украина менин талантым долбоорунун супер финалисти, Москвадагы чоң конкурстардан катышуучусу, андан башка Чехия жана башка көптөгөн мамлекеттердин мыкты долбоорлордун катышуучусу, жеңүүчүсү, кыргыз элине таанымал Таш чайнар деген кайман аты менен белгилүү Нурлан Алишеров агабыз келди. Ага, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Рахмат. Убакыт аз мезгилде бизге убактыңызды бөлүп келип бергениңизге биз ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү маегибиз бир ээн эркин болот. Бизде эч кандай формат жок. Эң негизгиси биздин талабыбыз, суранычыбыз интервью бүткөндөн кийин бул жерин алып коелу, кезип коелу деген сиздер жактан өтүнүч болбосо деген бизде сураныч бар. Көптөгөн кишилер конокко келип, бир-эки суроосун алдырып, андан кийин чалып жатышат. Анан сизди ал жагынан бир андай кылбайт деген терең ишеничтебиз. Сиз даяр болсок баштасак, бир учурашып алсаңыз, ден соолугуңуз кандай? Бир кездерде бир аз сыркоолоп жүрдүңүз эле, кандай болуп калдыңыз? Жалпы баштасак. Жакшы, рахмат. Албетте. Бул жалган дүйнөдө болгон нерсени Кудайдан жашырбаганды пендеден кантип жашырасың дейт го. Болгондо айтылган жакшы. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар, кыргызстандыктар, кыргыз элим, тынчсыздарбы, амансыздарбы? Ден соолук азыр жакшы. Кулак сизде. Ден соолук мүмкүндө Аллага шүгүр. Аллага чексиз мактоолор болсун. Ооба, сиз айткандай, буга чейин болбогон иштин баарын жакшылыкка деп жоруш керек. Анткени дартты да Алла Таалам өзү берет, шифаны да өзү берет. Мүмкүндө ошо көптөгөн сыноолордон Кудайдын сыноосунан өттүк деп ойлойм. 1,5 жыл болду азыр, Кудайга шүгүр. Биз бир нече суроолорду даярдадык. Эгер суроолордон ката кетип, бир туура эмес маалыматтарды айтып жатсак, өзүңүз түзөтүп турасыз деген ойдомун. Туура эмес нерселерди айтып алсак, кечирим сурайбыз. Колдон келишинче даярдандык. Алгачкы суроону баштасак, өзүңүзгө Кудай Таалам тарабынан берилген бир өзгөчө талантты, кантип өзгөчө берилген күчтү канча жашыңызда байкап калдыңыз? Буга чейин да айтып келгем, дагы да айтып кете алам. Анткени дагы да айтып кете алам дегенде, кайра кайтала бербестен, бүгүнкү күндө өсүп келаткан жаш муун келечегибизге, көрбөгөндөргө, билбегендерге маалымат жеткирип, толук жеткизет деген үмүттөбүз. Бул өнөр, бул касиет 2011-жылы 5-май күнү Маназат Аз Бакаята Кыдырата түшкө аян берип, мээндеп атасын берип, кыргыз бул Манастын урпактары
Кыргыз дүйнөсүндө үлгү жана көзгү болуш керек. Өзүңө эле чектелбестен 40 эр азамат 40 чорун топтойсуң деп бата берди. Бул өнөр, бул касиет ошо 2011-жылы баштайттым го. Ошончо 5 май күнү түшкө аян берип, 6 май күнү эч нерсе жок, эл астына өзүнөн өзү чыгып кете берди. Келинчегим экөөбүз ошо Таласта паркта жүрөт элек, Сейил паркта. Ошол жерден балдар тир атып, мелдешип тир атканы ойношуп аткан экен. Анан келип кошулуп калып турсу, ушундай деди. Ошол жерден мелдешип тир аттык. Аларды утуп алдым. Ал жердеги ошо тирди аттырып аткан Дулат деген бала. Нуриктешчи да бары. Нурлан Нуриктеш. Нурлан сенде өнөр көп турбайбы, дагы эмне деген өнөр бар деди. Мындай карасам, ошол жерде бала турган экен, аты Медер деген бала. Салмагы канча килограмм десем 61 килограмм деди. Белинен кур менен байлап, текме аттан ошо бел курдан тиштеп көтөрүп проектке чабаладым деп калды. Болот чапса чабалам деди. Анан ошону менен паркта сейилдеп жүргөн элдердин баары чогула баштады. Анан келинчегим айтты, сен кылып көрбөгөн нерсени кылам деп айтып атасың, жасай албай калсаң элге уят болосуң деп. Мен жасайм дедим. Кудай таалам эмнегедир ушундай да. Любой нерсени кандай сөз чыкпасын, Алла таалам ошо тилге өзү берет. Ошо жүрөктөн өзү эле чыгып кете берет да. Бирок бүгүнкү күндө ошо Кудайга, Алла таалага меңметте терең ыраазымын. Ошо айтылган сөз, атылган ок дегендей жакшы сөз бар го. Баардыгы ошого учурай берет. Ошентип эле ал баланы тиштеп көтөрдүк. Анан кийин Бузурман деген бир инебиз келип калды. Нурлан аке, БМВны тиш менен сүйрөп көрбөйсүң деп. Сүйрөй аласың деди. Анан кийин эл абдан көп болуп кетти да. Анан эмнеге сүйрөйм дедим. Намыска ушунчалык тийип суроо берди да. Ошончо адамдын алдында сүйрөйм дедим. Анан бирок бир шарты бар дедим. Эгер ушул машинамды сүйрөй албай калсам, мен акчаңды берейин. Эгер сүйрөп кетсем, ушул машинанын үстүнө ключун таштап кой дедим. Бекер бересиңби дедим. Деп жооп кайтарсам, элдин баары кайра мен тарапка болуп кетти да. Болайт бер жоогунду, бересиң машинаңды. Ал инебиз эмне дерин билбей, бирок адагы ошо эркектик сөзүнө түрдү айтам да. Эгер сүйрөп кетсеңиз деди, 1 сом акчасын албайм, качан акчаңыз болгондо берип кой, өзүңүз көңүлүңүздөн чыгарып берип коесуз деди. Анан ошону менен Кудайдын кудурети, Алланын амери, ошо аркамды байлап, тиш менен тиштеп, сүйрөп, ошо менен сүйрөп кете бердик. Машинанын баазы коюлган жок, жөн гана көңүлүңүздөн чыккан акчаны бересиз деди. Кийин канча сумма бердиңиз ал жигитке? Эми ал учурда 150 миң деген окумуш акча болчу, мындай келди. Бирок болгондо анан таап бердим да. Түшүңүзгө аян берди деп башталды дедиңиз. Көбүбүз элестете албайбыз кандай болду экен деп. Манас атабыздын арбагы кандай болуп көрүндү, кандай элес менен келди сизге? Манас атабызды бүгүнкү күндө ушинтип даже Манас жөнүндө кино, Манас атабыз жөнүндө кино тартабыз, анан мынтебиз антебиз дешип атпайбы? Манас атанын сөлөгөтү гана көрүлгөн, өңү көрүнгөн эмес. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ошол менен Манас атабыз жөнүндө тарыхый кино тартабыз деп атат. Бирок берген облиги, образы кандай болуп калат, ал эч ким ойлогон жок да. Манас атабыздын өңү түсү, мен ойлойм, мага эле көрүнбөсө башкалар мен көрдүм деп айтпайм, сөлөкөтү гана да, өңү түсү көрүнгөн эмес. Абакай атабыздыкы, Кыдырат Алладыкы көрүнгөн. Эл ичинде сиз тууралуу көптөгөн сөздөр бар, такталбаган маалыматтар бар, такталганы бар. Көп жактан угуп калдык, ушул Ташжайнар Байкенин тиши адамдарга окшогон, баары сүт тиш экен дешти. Канчалык чындыгы бар ушун? Бала болуп төрөлгөнү өмүрү тиш доктурга барган эмес. Тагы деле бар элекмин, барып эле коеюн, Кудай сактасын. Кыргызда жакшы сөз бар го, биздин ата бабаларда айтылган сөздөрү накта жана даана айтылган деп айтам да.
Тишиң бар да таш шайна, тишиң жоқ таш қайда деді. Мен ойлаймын, кейбір көпшілік айта береді, сіз айтқандай. Жиіндей болып қалған, анан мықтарды қағып берген, кіршасы тайып қалған деп. Ондай емес деймін, мен жинді емеспін да. Құдай тағала берген бұл күш қасиетті дағы, өзім берген аянменен ел астына алып шықтық деп айтамын да. Әлбетте, түрлі тіштер түшкен емес. Сиздин тишиңиз ушул убакка чейин бизге окшоп бир курт жеп ооруган күн болду эле. Түндө ооруп, биз мисалы түндө ооруп калат, больницага барабыз шашылыш түрдө. Ошондойлор кезиктиби, бир-эки жолу курт жеп ооруду деген? Жок, курт жеген эмес, бирок бир тишим ошо былкылдап кыймылдап калган эле. Анан дарыгерге барып көрсөтсөм, ушундай каты кыйнап оорутtu да. Жулуп салыңыз десем, ой таптаза тиш экен го, эмне кыласыз жулуп деди. Лечение кылыңыз деди, дарылаш керек деп. Анан кийин канча убакыт дарылаш керек десем, 1 ай дарылаш керек деди. Рахмат дедим, анда жылбасаңыз жылбай эле коңуз дедим дагы. Ошо чөп чардан мен Кудай таалам ушундай сезим берет. Ошо дары-дармектерди өзүм жазап алам да. Анан ошол былкылдап шылкылап калган тишимди 3 күн дарыладым. Кадимки эле дарыканада сатылган дары менен. 3 күндөн кийин цемент куюп катырып койгондой болуп катып калды. Кайра тиш дарыгерге бардым, барганда өзү таң калды, кандай болду. Билбейм, Кудайдын кудурети. Сиз оозуңуз менен мыкты тиштеп, темирге киргизип атканыңызды биз көрдүк. Ошол кезде тишиңиз ооруйбу? Кандай акыбалда болот? Бизге кызык да. Мисалы биз тиштесек ооруйт. Албетте, оозум менен мыкты тиштебейм, тиш менен тиштейм. Тиш менен. Анан баарлар айтат, оорубайбы дейт. Анан кээ бирлер бүгүнкү күндө деле ошо көрмандар, ар бир адамдын өзүнүн көрманы бар да. Анан баарлар сурай берет да. Тишиңиз өзүңүздүкү да. Анан тамашалап айтам да, жок, мен өзүмдүкү үйдө кошунаныкын сурап салып алгам дейм да. Албетте, ооруза кылбайт элем да, зеке. Мага деле жан керек, мага деле жашоо керек. Баарлар ушинтип ойлойт. Биздики көргөндө ооруп да, сен тиштегенде оорубайбы деп. Оорубайт, ооруза жасабайт элем да. Демек оорубайт. Жок. Тишиңиз менен эң оор канча килограмм көтөрүп көрдүңүз ушул кезге чейин? Көтөргөн салмактан Украина барганда ошо штанганы көтөргөнбүз. Айда этно кылып туруп, улуттук кылып туруп, анан ошо таш шайнар деп кайманатына жараша дегенден ошол штанганын билиндеринин ордуна, штанганын таштардын ордуна ошо сетке, аркандан сетке токонон таштарды илип штанга кылып көтөрдүк, 112 килограмм көтөргөндөн. Сүйрөгөндө башка 49 тонна. Сүйрөгөндө бул самолет 49 тонна. Самолетту сүйбөн үчүн самолетту сүйрөгөн оңойрак болду да. 33 машинаны сүйрөгөнчө. 33 машинанын салмагы аз салмак. Бирок машинанын саны 33 болчу, площадьта борбордук Алатау аянтында. Самолетте деле ошо биздин аэропорттон, Манас эл аралык аэропортуна сүйрөдүк, самолеттин салмагы 49 тонна. Самолетте сүйрөгөн жеңилирээк болду да. Себеп дегенде ал учакта, самолетте 3 эле дөңгөлөк айланат. 33 машинаныкын эсептеңиз, ар биринен 4 дөңгөлөктөн канча деген дөңгөлөктү айландырыш керек, канча деген мост айландырыш керек, коробканы айландырыш керек. Салмак аз болгону бул жагынан ашып кетет да. Демек 33 машина, анан самолет сүйрөдүңүз. Ушул жерден бир суроо пайда болот. Мисалы, машинага кызыккан жигиттер мындай деп айтып калышат да. Машинанын моторунун күчү 70 атка же мынча атка тетекенде баалашат күчтү. Сизге мындай суроо койсом, сиздеги күч канча адамдын күчү бар? Мисалы, сиз сүйрөгөн нерсени, көтөргөн нерсени канча адам биригип сүйрөшү мүмкүн деп бир ушул боюнча тактоо болдубу, бир ойлонуп? Жок, ал боюнча тактоо болгон эмес. Эми ал канчалык күч барды эч ким билбейт го, эми даже мен да билбейм. Бир гана Кудай таалам, Алла таалам. Бул өнөр, бул касиет. Болбосо мен экинчи топтон майыпмын, өзүм бир бөйрөк жок, 35 жыл болду. Мектепте окуп жүргөн кезимде бөйрөк оорусуна чалдыгып, анан дарыгерлер алып ташташканда өзүм инвалидностьмемин да. Анан Кудайдын кудурети, ошол кезде дарыгер
да ушул учурдан пайдаланып айтып кетким келет. Чекиров Бекиш Оронович деген дарыгер операция жасаган. Бүгүнкү күндө терең ыраазычылык албетте биринчи Алла Тааланын амери менен Кудайдын кудуретине, анан кийин ошо кишиге. Анткени ал дарыгерибиз айтканда биринчи жылы 3 килограмм, анан 7 килограмм, анан 21 килограммдан ашык салмак көтөргөнгө болбойт деп. Анан ошол учурда деле бүгүнкү күндө пересадка кылып атпайбы, бөйрөк алмаштыруу жолдорун. Ошондо деле донор деле бар эле. Мен алмаштырам, бөйрөктү алмаштырабыз деп атам сүйлөшүп донор таап койгон кезде, ошол Чекиров Бекиш Оронович айтканда, дарыгерим, Нурлан, эгерде диетаны мыкты кармап, айткандай кылсаң, мен кеңешим донордун бөйрөгүн салдырбай эле кой. Башка пересадка бөйрөккө караганда диетаны мыкты убакыт сааты менен кармаган болсо, бир бөйрөк узакка неметет депчи, жетет депчи. Анан ошол жерден атам да туура көрдү, мен да туура көрдүм, анан салдырбай калдык. Бүгүнкү күндө бир бөйрөк менен Кудайга шүгүр 35 жыл болду. Кайсы бир жылдары Гиннес китебине киребиз деп, Ош Бишкек жолундагы төө ашуудан спринттен сүйрөп өттүңүз. Анан ошондо Гиннес китепке кирдиңизби? Анан эл ичинде сөз бар, ошол түнөлдүн ичиндеги абаны Таластын губернатору тазалатып бериптир деп жазып жатышат. Ушул чынбы? Жок, бул Таластын губернаторуна биринчиден Талас областына караштуу эмес, Жайыл районуна дагы деле ушул учурдан пайдаланып айтып кетким келет. Жол кызмат гаилерге терең ыраазычылык. Ошол учурда бүт жүрүп аткан автоунаа баарын токтотушуп, сүйрөп өтөсүз деп өздөрүнүн баягы иш аракетин кылды. Бирок тилекке каршы жана ошондой эле медперсонал скорыйды беришип, Жайыл районуна гаилерди берип, команда беришип, ошол жерден тартип сактап, жакшынакай өткүзгүлө деди. Дүйнөлүк рекордко аракет кылып атат деп. Бирок тилекке каршы ал жерде туннелди, төө ашууну тазалаган эмес, газды ичин баары түтүн, газ кадимкидей. Даже ошо машинаны бисмилла деп сүйрөп баштаганда бүт жүрүп аткан жүргүчүлөрдү гаилер токтотту, гаилерди тоготпой, таксистердин баары, машинанын баары гаилерди төөлөп өтүп кетти да. Сүйрөп жөнөгөн аркабыздан кошо жөнөштү чыгып баары. Анан чындыгын айтыш керек, ошо 1 саат 23 мүнөт дегенде сүйрөп чыктым. Бирок аягына 50-60 метр калганда бутум такыр башкарылбай калды да. Колу бутум баары муздап, такыр башкача болду. Бирок башында алгач медперсонал дарыгерлер пульсту, давление бар жогун ченеп өлчөп анан кой берди. Орто ченде бир ченешти. Давление, пульс, жүрөктүн согушу бар, ошол боюнча нормада болду. 50-60 метр калганда уже бутуттарымды башкара албай калдым. Муздап эле, анан башкача денемди көтөрө албайчы. Анан ал жерден ошол чогуу колдоп барган балдар, азаматтарыбыз, агаларыбыз баардыгы келип, анан ошо Мирлан Алыкуловдун атабыз Манас деген бир жазып чыккан ыры бар да. Анан ошо Мирлан Алыкулов ошол ырды ырдап баштаганда эле жандагылар билсе билбесе деле кошулуп ырдап атат. Ушундай бир неме берди, сезим. Баягы уже болду, азыр жыгылам деген бир ой пайда болуп атканда. Ошолорду билгендери да, билбегени дагы ошентип ырдап аткан учурда ушундай бир неме келди. Турган жерден эле баягы кинолордо небелерде бар го, түртүлө бир отар башкача бир күч төлөшүндөй болду да. Этегинде уже туннелдин аягына чыгайын деп козого ал жакта элдер кол жаап окумуш. Неме болду, башкача бир сезимдер болду. Ал жерде ошо деңиз деңгээлинен 3300 метр бийиктикте турат, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бир спринтер эмес, аркасында экөө чиркеже кошо сүйрөй турган бир дем күч пайда болду да. Гиннес китебине? Жок, Гиннес бул
рекорд коюлду, анткени деңиз деңгээлинен 3300 метрликте. Бирок тилекке каршы келип бардыгы эле ошо каражатка такалат экен. Ошол рекорд Гиннес китебиндеги комиссиянын мүчөлөрүн бул жакка алып келиш керек экен. Тилекке каршы каражат ал жөнүндө да ошо марафон өткөзөлү деп сүйлөшүүлөр болду. Мен ошо уюштуруу тобунун жетекчисинин Чекиев Максат деген азаматыбыз бар эле. Бардык аракеттерди жасады, өкмөткө кайрылдык, эч кандай натыйжа чыкпады. Жасалды, бирок катталганы жок. Демек Гиннес китебине кире албай калдыңыз. Ооба. Украинага сынакка бардыңыз. Кандай кабыл алышты? Ошо менен бирге ал жакта жүргөн жалпы каражатты барганыңызды ким каржылады? Өзүңүзбү же мамлекетпи? Жалпы канча каражат кетти барып катышкан үчүн? Украина мои таланты долбооруна барганда ошо чакыруу келди. Ал жакта сынак 6 ай болду. 6 ай бою ошол жакта жашашка туура келди. Бисмиллада биринчи кастингге барганда дүйнө жүзү боюнча чогулган мыкты өнөрлүү таланттуулардын баары келет экен да. 60 000 катышуучу болду. Ошо 6 айдын ичинде 2 ай кастинг менен өттү. 60 000 катышуучунун ичинен эң мыкты 200 алды. 200 канадан. 200'dün içinden en mıhtı 40 aldı. En mıhtı 40'ın içinden süper finalda onu kaldı da. Ал жакка барган учурда, бара турган учурда, чакыруу келген учурда дагы президенттерибизге, премьер-министрине баарына кайрылуу жасаганбыз, өкмөт башчыларына. Эч кандай колдоо коштоо болгон эмес. Анан кап эми бара албай калабыз го деп ушундай ызаландым да. Анын астында эле уже Парижге чакыруу келген. Ал жакка да виза боюнча тышкы иштер министринин аркылуу виза ачабыз деп отуруп, аяка да бара албай калдык. Анан эми Украинага да бара албай калабыз деп отсок, күндөрдүн биринде бир жигит келди. Ошо жашап аткан квартирада үйүбүзгө келип эле, сиз салам алейкум, кандай жакшысыз, жакшы. Сизди чакырып атат. Ким чакырып атат? Карганбек Самаков dedi. Kim ele aldı? Действительно, неметпейт элем да. Тынччылыкпыз, тынччылык dedi. Хорошо. Жөн жайын түшүндүрүп айтып кетпешпиз эми. Шеф чакырып атат, өзү спонсорлук кылып берели деп атат dedi. Анан бардыгынан кийин тааныштык. Карганбек Самаков агабыз менен Жогорку Кеңештин депутаты, ошол учурдагы. Канча каражат керек экен dedi. Азаматсың молодец dedi. Билбейм, Карганбек эке баш аягы ошо 6 ай жашайсыңар дегенде кылып атат. Барыш керек, келиш керек, үй бүлөн биякта кичинекей жаңы төрөлгөн балам бар эле. Десем анан кийин давай сурагыла dedi. Канча каражат сураганда ошо жалпы суммасы $20 000 dedi. Болду dedi. Үй бүлөңдү, ошо жаңы төрөлгөн балаңды, келинчегиңди алып алып, учасың dedi. Билеттерин баарын алып беребиз деп. Сүйүнсөк бир жаныбыз жок да. Бардык, анан ошо кетип атканда Карганбек бек айтты. Ташайыңар dedi, иним dedi. Бизде максат dedi, сенин максатың dedi, биздин максат. Барып коюлган байгени утуш эмес dedi, эми утуп алсаңар ажап эмес dedi. Бирок dedi, эң негизги койгон максатыбыз dedi. Ошондо как раз Манастын 3 илтегин рекорд Гиннеске каттатып атканда Карганбек байке. Биздин максатыбыз булар ким дегенде кыргыз деп таанытышыбыз керек dedi. Анан бардык, албетте барып келип аткан учурларыбыз болду. Ошол жакта мени коштогон адамдарын кошуп берди, 5 адамды. Анан ошол жерден баргандан көрсөтүп, кыргызды бир жума, 10 күн, 15 күндөн фотосессиялар үзүлгөн жок да, Кудайдын кудурети. Москвадан, Украинанын мыкты силовой жанрдагы ушундай немелер бар экен, конкурсанттары. Алар баягы моюнга илип алып дене менен сүйрөгөндөн кийин а можно попробовать дедим да, алар дене менен сүйрөтүп. Мен чынында чыга турган немем жок болчу. Анан кийин мыкты читетип кайып туруп, анан кийин зил автоунаазын коюп коюптур, жана орус Москвадан келген. Зилди мойнуна илип алып тартып атпай. Можно попробовать? Да, пожалуйста, она тяжелая, да, читетип
арты көзде чалқыла сүйреп қойсаң сүйреп көрсеткеннен вообще қатысушылардың бары өздерінің әрбір өзінің репетициясын қылатқан бары ұмытылды да. Анан кейін келдік. Конкурс Украинадағы суперфиналға шыққаннан кейін СТБ телеканалы болчу, алар даже ошо конкурс бүткөнчө бияка биздин Кыргызстанга учуп келип 10 күн ушул жакта жүрүштү. Полный телевизион, полный агрегаты менен камера асышын 3 машина болду. 3 машина болуп чыкты көтүр. Только аппаратуралар, таң каласың да. Человек-феномен деп документальный фильм кылып тартып кетишти. Анан ошо конкурс этегинде сунуш кылышты. Biz seni dünya yüzün kıdırtağız, Ukrayna'nın atına çıkarsın deyip. Anam toylonu gördüm dağı tarazalap. Aytın, хорошо, Ukrayna'nın atından çıkayın, bir Kırgızstan jelегime çıkayın. Onu свой народ, свое государство. Öz elim, öz mekenim var. Kırgızstan jelегime çıkayınızı keçir koydu. Onun üstlerinin Lisapetne batalyondayın, ırdagan kempirlerini koydu. Ukraynadan uçup келгенден кейін Карагамбек байке кайрадан тозуп алып, анын кабинетинен кабыл алып турат. Ташайнар dedi. Көрүнгөн эшикти каккылап спонсор издеп дубана болуп жүрдүң эле dedi. $300,000 эмне үчүн макул болбойн dedi. 3 жыл көз ачып жумганча өтүп кетет эле dedi. Дегенден кийин айттым, Карагамбек Sizde mıқты bir 100 adam болса, Кыргызда жакшы сөз бар, таланты бар, таанышы жок деген. Не бир таланттуулар бар, бары калып кетип атат, таанышы жок. Сизге окшогон bir 100 адам эле болгондо, ар бир адам ушинтип 10 адам бизге окшогон таланттуулар 10 колдогондо деле миңдеген адамдарды колдойт эле. Суродалдан жакшы бериңизден бирок дедим. Bir себеби бар, Карагамбек эkezim. Эмне себеп dedi. Айттым, ошол сиз айтып аткан боюнча мен ошолордун берген сунушуна макул болуп кетсем дедим. Бизде Кыргызда бир эң жаман нерсе бар экен да. Адамды тирүүндө барктай билбейт экенбиз. Өлгөндөн ошонун фондун ачат экен, ошонун баланча жылдык тою деп маареке берет экен. Шаан шөгөтү көп болуп кетет экен да. Кудай буюрса бул эл оозунда кала турган нерсе болду деп ойлойм дедим. Эртең менин көзүм өтүп кеткенде дагы менин аркамдагы өсүп келаткан укум-тукум балдар кыздарым бар. Менин атам ушуну кылган деп сыймыктанып айта турган иш болуш керек, сөз болуш керек. Мен атам ушинткен десе, сен атаң Кыргызстан тарыхын $300,000 сатып берген деп туруп колун көзөп айтканын керек эмес дегенде Карагамбек байке ыйлап да. Талантыңа таазим деп. Чыныгы бизде ошо Карагамбек агабызга окшогон мыкты адамдар болсо, нер деген таланттуулар бар. Биз өзүбүз сыймыктанат экенбиз эзеке. Кыргызстандын атын чыгарып келдик. Бир Кыргызстандын атын чыгарып келдик. Бирок ким үчүн өзүбүз үчүн мактанып атабыз да мындай. Түпкү терең маанисин ойлоп көрсө. Эмне үчүн ошондой мыкты долбоорлорду бизде өткүзсөк болбойт? Эмне үчүн ошолордун мыкты деген конкурсанттарын, катышуучуларын бизге чакырсак болбойт? Ошолорду чакырганда, ошондой нерселерди бизде өткүзө баштаганда, ошондо Кыргызстандын аты чыгат деп айтам да, Кыргыздын аты чыгат. А биз барып келдик, караша, мен барып келдим. Барып келгенден каяка бардыңыз? Сизге айтам, буяка айтам, же буга айтам. Мен Украина барып келдим, Германия барып келдим, Америка барып келдим. Биз-бирибизге эле айтып атабыз да. Даже ошол Украинанын СТБ телевидениясынын журналисттери келгенде биздин эң кичинекей эле ошо супара этно немеге алып бардык да. Улуттук тамак аштарыбызды, таштан салган үйлөрдү, боз үйлөрдү көрсөттүлдү. Ошол жерге барганда жакшы билесиздер го, кароолчу турат. Кыргызча немен зоттун кийими жок. Ошол кароолчу агабыз жанагыларга суроо берип, кийип кайсы жылы өзү курулган, кандай болгон, эмне болгон, канча жылы Орустардан кандай бөлүнгөн, эмне болгон баарын тажмакалын айтып берсе, өздөрү шок болду да. Биз силер жөнүндө эч маалыматыбыз жок экен, биз жөнүндө баарын билет экенсиңер го деди. Бизди окуткан дедик, бизди окуткан. Анан чындап айтып келгенде ушундай нерсе көп болот экен да. Ошондо ошолордун мыктыларын чакырсак, мыкты долбоорлорду бизде кылсак, Кыргызда эмне гана жок, бардык нерсе бар.
чалкып жаткан ысык көлүбүз бар, Сулайман тообуз бар. Небир түркүн ошо келген туристтер ошондон өзөтөбүз. Биз башка жакка суктанабыз, Дубайга барып келебиз, анан Малайзияга. Бирок кечирип коюңуз, Кудай таалам бизге Кыргызга бейиштин жерин берген деп айтам да. Эмне кааласак баары бар, таза, тунук эсте калат. Урматтуу көрөрмандар, дагы да болсо ушунчадан пайдаланып айта кетели. Кимде кимге керек болгон болсо, кызык болгон болсо, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай шумоизоляция, обшивка, сиденьяларга чехолдорду жасап беребиз. Каалоочулар болсо төмөндөгү номерге байланыша кетсеңиздер болот. Зилдерге полка сатылбайт да, полка жасалбайт. Көбүнчө КАМАЗдарга, фураларга зилге жасасак. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көрүп тургандай малярка, кузовной полный работаларды жасап беребиз иштерди. Үй тиричилигине керектүү спринтер автоунааларын кааласаңыздар эвакуатор, самосвал, бортовой кылып жасап бере алабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай Европадан алып келген автоприцептерди булар двухосный болот. Кааласаңыздар 3-чү осьту кошуп беребиз. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көрүп тургандай жеңил машинадан баштап чоң грузовой машиналарга чейин жасайбыз. Ичин шумоизоляция, обшивка жылуулап, жайында ызыгы түшпөйт, кышында сууга түшпөйт. Урматтуу көрөрмандар, дагы кошумчалап айта кетели, булардан тышкары жалпы мотор, коробка, автомат болобу, механика болобу, кыскасы оюнчук машинадан баштап самолетко чейин жасап бере алабыз. Колдон келет. Техника унааларды эле оңдобостон кааласаңыздар таштан үй салып берсе болот да. Кааласаңыз гаражыңызды, заборуңузду, үйүңүздү таштан салып бере алабыз. Ушул кезге чейин көрсөткөн номерлериңизден экөөнү айтсаңыз, ушул дагы мага жагат, эл дагы өтө таң калган номер болду деп. Эки номерде бөлүп айта албайм эсеге. Мага айырмасы жок. Элге кайсыл жаккан болсо ошол өнөрдө тартылат. Ошо элге жаккан нерсе мага жагыш керек да. Эл тараза эл сынчы. Ташанар деп атап койсо, мисалы азыр кээде бирөөлөргө чаласың, мен Нурлан, кайсы Нурлан дейт. Ташанар дейт, ой жана эле ошентип айтпайсың. Значит, эл өзүндө эле жок. Ташанар деп тааныды. Ошо мен бүгүнкү күндө биринчи азан коюлуп айтылган атым Нурлан. Ташанар деп ошо Улан Абдрахманов, Максат Чекиев и Мира Сейдикеримова деген журналисттер Чыңгыз Айтматовдун повестинен Ташайнар деп накты Ташайнар деп коюш керек деп ушулар эл астына алып чыкканда. Сиз аябай бир кездерде тамак жегиңиз келип калганда эң көп канча тамак жедиңиз? Бирөөлөр айтат, негизи мындай караганда күчтүү адамга көбүрөөк кубат керек. Бирөөлөр айтышат, бир отурганда мынча жей алат экен, өтө аппетит ачылганда мындай деп, ошондо жөнүндө айтсаңыз. Жакшы суроо болду. Ошо самолеттун сүйлөрдүн астында Максат Чекиев бир демирчин таптым деди, анан эмне демирчи каяка барабыз десем, эч жака барбайбыз деди. Самолет сүйлөйм деп атпайсыңбы деди, Ташанар деди. Ошого сени бир ай алдын ала даярдык кылсат, бир ай бою тамагы бекер деп айтты да. Кудай жалгасын дедим, анан бардык. Ошол жерден тааныштырды. Таанышынан айтты, бир ай бою эмне тамак ичем десеңиз, пожалуйста деди. Жарайт, эмне сурасам бересиңер, эмне сурасам болду. Келинчегим эстип алып, анан барам, күнүгө саат 1-де келесиз дейт. Анан барам. Барсак, Нурия деген кыз экен, администратор. Дайындап турган ошол кажайын айтыптыр да, кожоюна. Ташанар байке, эмне жейм, эмне ичем десе баарын бересиңер, арыктаса жумуштан кетесиңер деп бир да. Ушундай самолет сиреген да, рекорд кылган эди. Анан хорошо, администратор кыз келди. Лично өзүм телем мени шеф мага дайындаган да, хорошо, кенжегим экөөбүз отурасыз. Эмне тамак ичесиз деди. Анан берип атам, мени карап берип атам да. Берип атсам. Ташанар байке, дагы адамдар келеби дейт. Анан неге десем, эмнеге десем, көп экенсиздер го дейт. Кандай көп экенсиз? Кенчем экөөбүз эле отуруп эле дедим. Десем, бул тамактарды кимге заказ беребиз дейт. Өзүмө десем, жазып аткан ручкасы менен тетрадь колдон чыгылды. Жерге чөйүп болмады. Таң калышты болду дагы. Анан алып келди 12 порция. Күнүгө стабильно 12 порция тамак. Саат 1-ден 2-ге чейин, 1 саат. 12 порция тамак плюс 6 самсы, 4 графин кадимки муздак суу,
тамақтың түр-түрі да болды. Анан ең қызығы, Зеке ошол жерде эмне болду? Тегерек чекесин баары обменка, банк, санк ушундай келип баары ошол жерден тамактанып. Отуруп алып тамак жатсам, ошо тамак ичип бүткөндөр турбайт да, ордунан баары. Эште улам киришип атат, кирүү кайра чыгышып атат, место жок да, орун жок. Анан ичип бүтүп 10 миң дегенде бар жок 10 миң деп анан кийин кошо эшикке чыгып ошол жерден учурашып атат да. Ушундай күндөр болгон. Демек эң көп 12 порция тамак, анан 6 самса жей алдыңыз. 6 самса, десерт бар. Бүгүнкү күндө кант оорусуна чалдыктыккандан бери, бирок эң кызыгы Зеке, Украинага барган кезде бул жактан кетип атканда ошо казы, карта, чучук баарын бышырып салып алгандай да. Анан тиги жерге барганда түгөндө да, түгөндөн кийин балыкты ушундай жакшы көрөт элем, Украина барганда көрөйүн деген көзүм жок болуп калды. Эртең менен балык, түштө балык, полдник балык, кечинде балык. Анан эт жесең да эти таптакыр башка да, сопсак эле. Анан кийин бир күн айттым немеге. Кухняга одобрение берилечи дедим. Мен келинчегим тамак пиширип берсин. Такыр ыраазы болбойм да. Десем менен кийин администрация уруксат берди, анан бир машина берилип продукты закупать этти. Анан ошол жактан Каргамайкеге чалдым. Каргамайке чыныгы кароом кете баштады да. Анан айттым, продукттун кароо кете баштады, продукт алыш керек болот. Десем эле шарт эле да $3,000 которду. Анан администрация кирип, анан айттым, мага бир машина беришип, продукты закупать этип келейин. Мен өзүмө ушундай десем, кухняга просто айтты, кухняга уруксат беребиз. Энди кандай эмне жазаш керек экен келинчегин көрсөтүп койсун, поварлар жасайт деди. Хорошо. Мен салып берди, сопровождающий салып берди, базарга бардык. Аяктан ашанда бүт супермаркет. Кирип эле эт алдым да. Салып отурган бир муңден таразага салышты. Салып отуруп жана магазиндин эти калбай калды. Тиги сатып аткан кемпирдин уйдун эти. Тарсак 110 кило чыкты. 110 кило чыкканда жанагы мага водитель кошуп берди, сопровождающий кошуп беришти. Анан Володя деген болчу сопровождающий. Нурик дейт. Эмне десем, ты что, на всех участников мясо закупил, дейт. Нет, для себя дедим, өзүм үчүн. Десем, ты карап, учуп калды. Анан эт алдык, натуральный соктор, крашка эмес немелер, мага алып келип анан кийин. Бир неме гостиницанын жанагы биз жайгашкан трехкомнатный гостиница келинчегиме көзгө. Бир комнатанын продуктун өзүм жыйып алдым, бир комнатасына. Балам тамактар мен тамактар мана келинчегимди апарып кухняга киргизип, анан ошол жерден кана. Алар көзү этти моундай кылат экен да. 3 кайнатып төгөт экен. Кайнатып төгүп, анан бышырат экен. Ал уже жок да эчтеке. Анан кийин бияктан этти астык көрсөттү келинчегим, анан бияка туура курдак кылып, муну да жейсиңби дейт, муну да жейсиңби, анан китлап таап берилсе, китлапты не экенин түшүнбөйт экен алар. Мивина, көзө мивина дейт экен. Анан ушундай камыр табак бар, биз камырга көмгөн жаныбызда өзү. Анан көрсөтүп бергенде ошондо туруп багышты. Анан ошондон кийин келишип, анан бияка келип таң калып, анан кийин тартып кетти. Человек феноменде документальный фильм болду. Сиздин талантыңызды өзүнүн ден соолугуна зыян келтирүү, өзүн кыйноо деп баалагандар болду, жазып жатышты. Ушул боюнча кандай комментарий бересиз? Буга чейин деле акыл эзим ордунда, Эзеке. Бүгүнкү күндө деле Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Акыл эзим ордунда. Аны бир айбан киши эле жазып алса, жаны ооруп, жаны кыйналып, ден соолугуна зыян кете турган болсо, только айбан эле киши жазайт деп ойлойм, бирок акыл эзим ордунда. Буга чейин бүгүнкү күндө да уурса жазабайт элем да. Бул көптөн көп. Анткени мен мага деле жашоо керек, мага деле ден соолук керек. Ошонун кылардын астына бардык тийишелүү дарыгерлерден өтүп, консультациясын алып, анан кийин ошол иш аракет көрөбүз. Бирок ошону жасап аткан учурда да, жасап бүткөндөн и Украинада деле, Германияда, Америкага барган кезде деле ошентип текшеришип жасашып да. Азыркы учурда сиздин үйүңүз жок, батирде турасыз. Ооба. Кайсы бир жылдары сизге 3 кабаттуу этаждан үй беришкен экен.
сиз аны албай башка бирөөгө берип коюпсуз. Эмне үчүн албай койдуңуз, муну ким берген? Кийинки бир видеоңуздан көрүп калдым, ошону ала берсем болмок деген өкүнгөн сыяктуу видеоңузду көрдүм. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Бул окуя туура эл айтса калп айтпайт, чын айтат. 2010 жылы 6 апрелде болуп өткөн окуяга байланыштуу каза болгондорго жана жаракат алгандарга өзүңүз да жакшы билесиздер, үйлөр берилген, квартиралар. Ошондо Талас областынын мен координатор катары ошо апрель окуясындагылардын Южный магистраль Бахадан салынган 2 дом бар болчу, 2 үй 9 этаждан. Ошол жерден берилген 3 кабаттуу деген ал маалымат жалган. Ошо бир бөлмөлүү квартира болчу, ал жердин баары эле однокомнатныйлар. Ошол жерден берилгенде мен алган эмесмин, чыныгы. Кудай карап турат, Кудай күбө. Анткени Асаналиев Тилек деген бала бар, Талас областында 87-жылы кола. Ошол 6 апрель күнү кечинде 6:35-те ок жегенде автоматтын огу бурап кеткен ичагарын чууруп калып, больницага алып барганбыз. Кары чегиден 47 см, жоон чегиден 12 см автоматтын огу бурап кеткен. Осколкасы дагы деле мунун омурткасында сайлоо, мен азыр бүгүнкү күндө жаңылбасам. Осколкалар бар, 2 осколка, 3 осколка бар болчу. Анан Кудайга шүгүр, Кудайдын каргысына калгым келбейт, мен базып жүрөм. Ушул бала ата-энеси ушул баланын үйлөнүп бойдок бала болчу. Даже көптөгөн республика боюнча координаторлордун баары каршы чыккан мага. Биринчи үй бүлөлүү ала албай атсаң, сен бойдок балага беребиз деп атасың деп. Мен айттым, мен өзүм добровольно берейин деп. Буну менен бул салынган үйлөр жетпейт, дагы салынат деп айтылган. Анткени көп болчу да каза болгондор, жаракат алгандар. Эгер калп айтсам, мына бүгүнкү күндө ошолордун баары жашап атат, турат. Ошол балага ыйгарып берген элем. Андан кийинкиси салынган үйлөр туңгучта салынган, ал жерден дагы 2 үй салынган, абдан чоң үйлөр. Тынчтык деген байкелер бар эле, координаторлор баары жакшы билет. Күмүшбек деген координаторубуз бар, Күмүшбек деген. Көзө болгондой эш керек. Өзү жеринен кулак укпаган адамдар, колдон буттан качкандардын баары үйлүү жайлуу болуп алды да. Туаса кулак укпагандар ошондо жаракат алдым деп туруп ошол алып алган үйлөрүндө уялбай жашашып атат да. Беттерине эле айтам мен. Мен акмын, Кудайдын астын акмын, тазамын дегендер келип бетме бет отурсун, любойдун бетине коюп бере алам. Ошентип батирлерди алган эмесмин. Анан ошо туңгучта берилет дегенде эл катары кийин да көрөбүз дегенде Украинага чакыруу келип калды. Ал жакка кетип калдым. Кайра учуп келгенден кийин колдон буттан качкандардын баары үйлүү жайлуу болуп калган да. Даже апрель окуясында бербедиби? Апрель революциясынын баатыры деп. Мен айтам да, берди. Канан арактагы максаты? Жок да. Үйүндө арак ичип, чилекей чууруп, мас болуп жаткандарга да партиялардын атынан берип салды ошол апрель революциясынын баатыры деп. Анын статусу жок. Керекпи? Мен берейин деп ошондо эле бергем. Ал удостоверениесиндагы медалын, орденин да тапшырып бергем. Отунбайга чейин жазган каттарым болгон ал учурда. Партияларга да берип салды, ошол жерде катышкан катышуучуларыбыз партияларга ошол эле ата мекенге берди, ошол эле СДПКга берди, ошол эле Акшумкарга берди, Темирсалиевдин партияларына. Каякта үйүндө аты жөнүн таппай жаткандардын баары ошол апрель революциясынын баатыры болуп алды. Жогону ким чапты, аты калды, Манаска болду да. Мен таптакыр кошулгам буга. Сизди Америкага алып кетем деп, үйүңүздү, унаңызды саттырып, $45,000 бирөө алдап кетиптир. Бул окуя кандай болду? Кийин акчаңызды кайтарып бериштиби? Жакшы. Ошо күндөн баштап тарта достун досу, тууганын тууганы, ким тууган эмес, дос эмес, ушуну соттолуп баштады да. Келинчегимди ошо Америка алып барып операция жасатып келебиз деп, мыкты адвокат таптым деп. Мамча мен каражат деди, албетте акча таап аттык, даже башкалардан да карыз алып отуруп, ошентип отуруп, жөнөтүп отуруп, эки ортодо аты жок, жити жок, качып кетишти да.
болбосо кант оорусу дарыгерлер айтат да урук кубат депчи. Биздин укум тукумда эч кимде кант оорусу менен ооругандар болгон эмес экен да, бул жөн эле кеп экен деп койдум. Бул любой оору нервный стресс кыштан пайда болот экен деп айтып. Мен өзүм психологически ушундай ойлойм да, ушундай болуп атчаган. Ошондо сахарга кабылып, кант оорусуна кабылып калдым, ошондо стресс болуп, машина айдап барат эле, бар жоктун баарын ойлонуп. Ошондо сахар 39га чыгып кетти да. 14 күн комада жатып калдым. Дагы ушудан пайдаланып, ушул үчүн ангиневрологиянын жетекчилерине, Чыңгыз дарыгерге жана ошондой заведующий бар жогуна биринчиден Алла Таалага, экинчиден ушу дарыгерлерге терең ыраазычылык да. Ал акча кайтарылган жок ошону менен. Бүгүнкү күнгө чейин али дагы үмүт кылып отурабыз, мен билбейм. Алдап кеткендер каякта? Азыр байланыш бар? Белгисиз. Сиздин тааныштарыңыз? Белгисиз. Бирөө ошо мен тааныш эле бир дос балам болчу, бирөө болсо ошо Америкада жашаган орус болчу. Владимир деген, телефондору да жок. Уже МИДке чейин кайрылып спрос кылдырдык, жок, табылбады. Бруклин шаарына которуп турчу, ошо менен жок болуп кетти. Сизди биз ТикТоктон көрүп калабыз. Ошол ТикТокто сиздин эфирлериңиздин этегинде бул байкенин чоң магазини бар деп жазып жатышат. Сиз да окуган болушуңуз керек. Бул канчалык чындык маалымат? Эми акырын бассаң аксак дейт, каты басса таскак дейт. Кудай ошодон айтсын деп айта алайбыз эке. Бирок чынында эч кандай магазин жок. Булакка чейин ошо тапкан ташыганымды мен ошо жетим жесир, ошо детдомдогу балдарга берет элем. Бүгүнкү күндө мен эми өзүм балдарым үчүн аракет кылышым керек болуп калды да. Анткени балдар чоңойду, асты 20га чыгып калган, 18 азыр кийинкилери бар. Бирок аларды мен бактым, бердим деп милдет кылбайм. Алардын бергенин, бир кол менен бергенди бир кол менен көрсөтпөй бер дейт го, айтпай бер деп. Аларды мактаныш үчүн айтпайм, башкаларга үлгү болсун, сабак болсун деп айтчым эле да. Бүгүнкү акыркы күндөрдө такыр деле айткым келбей калды да. Анткени уже бүгүнкү күндө жашоо башка, мындай оору сынактарды өттүк. Биринчиден Алла Таалага, экинчиден ошо элибизге, журтубузга терең ыраазычылык. Ошо элибиздин жардамдары менен, салымдары менен, албетте Кудайдын колдоосу менен бүгүнкү күндө ушулчуга туш болуп отурабыз да. Эми Кудай буйрса, мен ойлойм, бүгүнкү күндө ошо бүгүнкү биздин өкмөт жетекчилерибизге кайрылсак деп отурабыз. Ошо эң негизги кыйнаган көйгөй ошо үй маселеси болуп турат да. Анткени үйгө чогултайын десем, уже балдар бойго жетип калгандан кийин бирөөнү үйлөнүш керек, бирөөнү окутуш керек, бирөөнү кийиш керек. Эми жеке эле мен эмес, баарында бар бул маселечи. Бирок ушундай экен да. Бирок бир чети мен бир классташ балам айтар эле да, мектепте окуп жүргөндө. Кыргыздар силер биринчи үйлөнүп аласыңар деп. Негизи биринчи там алыш керек, машина алыш керек, анан үйлөнүш керек, анан жашаш керек деп айтчу да. Виталий Штенгауэр, Виталик деген классташ. Германияга көчүп кеткен. Силер биринчи үйлөнүп аласыңар дейт. Балалуу чакалуу болосуңар дейт. Анан той курасыңар, анан үй ала албай, машина ала албай жүрө берсеңер, эң туура айтылган сөз экен да. Адамды бактылуу кыла турган эки нерсе, адамды бактысыз кыла турган эки нерсе айтып бересизби? Адамды бактылуу кыла турган эки нерсе. Адамды бактылуу кыла турган биринчи Алла Тааладан келген байлык, бул ден соолук. Адам ден соолугу жок болсо бактылуу боло албайт. Экинчи бактылуулук бул сенин үй бүлөң, бала чакаң, эли журтуң, тууган уругуң деп айтам мен. Мекениң, мамлекетиң. Эми ар кимге ар кандай эмес эле. Меники ошол нерсе да. Бактысыз нерсени мен муну менен бактысыз боло албайм деп мен айта албайм. Жок, адам эки нерсе кылса, ушул экөөнү бактысыз болуп калат, ушул экөөнөн алыс болуш керек деген. Кайсы нерсени айтасыз? Бактысыз болуп калыш үчүн эмне деп айтсак болот?
бактысыз болбош үчүн адам өзүн өзү биринчи Кудайга ишениш керек, экинчиден Кудай Таалам берген аң сезим мээзине ишениш керек, анан астыга койгон максатын көздөш керек деп айтам да. Ошол нерсени көздөй албайса, бул бактысыз нерсе. Ден соолугу жок болсо, бул бактысыз нерсе. Үй бүлөсү жок болсо, бул бактысыз нерсе. Эң негизги бактылуулук жана бактысыздык ушул нерселерди айтам да. Мен үчүн. Кыргыз эли Манас атабыз баатыр болгон деп мактанып келебиз. Көп айтабыз. Бүгүнкү кыргыз кандайбыз? Баатырлык барбы? Же коркок болуп баратабызбы? Баатыр деп кимди эсептейсиз азыр? Кыргыз эли мындай да, башка адамдардын ой пикири немеси кандай экен билбейм. Кыргыз эли баатыр болуп келген дагы деле баатыр болуп кала берет. Анткени бизде хан болгон эмес да. Манас атабыз бул хандык так эмес, элди башкарып, элди баккан адам болгондо бул хандык так менен башкаруу адамдын айырмасы асман менен жердей да. Мындай айтканда. Эмнеге азыр айтсам эми дагы улутка бөлүп атат дейт да. Мен ушундай айтайын. Бар кээ бир улуттар ушундай оба ханым дегендер бар. Батырлык сезим жок. Анткени ошол ханым кылат деп ошого ишенип алгандар бар да. Падышам кылат деп ошолорго ишенип алгандар бар. Кыргыз биздин каныбыз такыр башка. Мен дагы ушул жерден бир нерсени пайдаланып айтып кетким келет. 700 канчанчы кылымдагы картаны ошо Карганбек байке Кытайдан таптырып алып келген. Ошондо айтып берген да, мен ушул жеримде да, мына жеримде. Дүйнө жүзү боюнча биз жаңы наристе төрүлгөндө мына жан башында мындай көк не болот го, так болот го. Ошол нерсе эки эле улутта бар экен, 3 эле улутта бар экен. Дүйнө жүзү боюнча. Мен деген профессорлордун баары изилдеп чыккан экен. Бул кимде? Кыргыздарда, япондордо, индейцтерде. Муну дагы изилдеп көрсөңөр болот да. Буну уже Карганбек байке ошондо эле изилдеп койгон. 700 канчанчы кылымдагы картаны Кытайдан таптырып алып келген. 3 эле улутта бар экен. Булар коркпос, тайманбас, только алдыга деген эл болот экенбиз да. Сиз айткандай коркунуч сезими жок, батырлык. Күчүңүздү сизди элден бир күчтүүрөөк, өзгөчө адам деп билебиз, таланттуу деп. Күчүңүздү жигиттер менен мушташып сынап көрдүңүз беле? Жок, бул нерсе боло элек, ташенер боло элек деле, действительно, алым жетсе деле, жетпесе деле кыпкызыл болсун, кичинекей кезинде мектепте окуп жүргөндө. Курманбек Бакиевдин кезинде сиздин бир видеоңуз тарады, азыркы күнгө чейин интернетте турат. Көпчүлүктүн пикири эки тарапта. Ушунун чындыгын өзүңүздөн сурайлы деп турабыз. Раматтылык, бейиштик болсун. Молдо Муса Конгантиев агабыздын жанында сиз турасыз. Элдин арасына кирип, бир аз таяк жеди деген видеодо. Сиз оң жагында турасыз дагы, көпчүлүк Ташчайнар буну сабады деп күнөөлөп жатышат, өзү баатыр деп мактап жүрсө, кээ бирлер муну кайтарып барды деп жатышат. Сиздин кандай байланышыңыз болду? Чорнуйлар менен саясатчылар сизди пайдаланып кеткен жокпу? Ушул окуянын чындык бышыгын айтып бере аласызбы? Абдан жакшы суроо болду. Арбага ыраазы болсун, Молдо Муса агабыздын. Бирок ошо эзеке сиз айтып аткандай уруп сабаган анан аткен меткен дейт. Кут түтүндө турабыз, Кудай көрүп турат. Тескерисинче ошол жерге мойнун аркан салып туруп, флагштокко азап устап атканда мен ошо элдин астына чыгып кыйкырган элем. Буну өлтүрбөгүлө, буну өлтүрсө түндүк түштүк өмүр бою согуш токтобойт деп. Аркандын жоонугу ушундай болчу, калыңдыгы. Колума бир ороп туруп, бир тартсам үзүлбөйт, экинчи тартканда үзүлүп калган. Анан ошо арканды үзүп, анан ошо жерден мойнуна салып койгон, сыйытмак кылып салып койгон экен. Ал жерде жеке мен турган эмесмин. Жалпы 20 миң, 30 миң деген адам бар эле. Бирок ошол учурда ошого алып келип койду да элди. Бирок тескерисинче ушинтип айтышат да, уруп сабаган, анан миткен, анткен, даже
эфирде отырамын, же TikTok'та отырамын, же болбосо WhatsApp'та ушинтип жазып, каргап шилеп айтыша берет да. Датты да Кудай Таалам өзү берет, шифаны өзү берет. Ал канчалык каргайбы, каргаган биз мен дуа кылабы, неме кылбайт да. Арбагы разы болсун ал кишинин. Чыныгы действительно достойный генерал болчу. Анткени 4-5 бала төбөлөзө туруштук бере албай, ошол жерге адамдардын баарына туруштук берген. Тескеринче ал жерден уруп сабабай эле ошо мойнуна азап астап аткан арканды жулуп ыргытып, арбага разы болсун, мынакей урматтуу ошо туура эмес сөз айтып, бирөөнөн бирөө туура эмес ушак угуп айткандарга айтып кетер элем да. Ушул учурдан пайдаланып, билип билбей бир нерсени сүйлөй бербесе депчи. Макул, билип сүйлөсүн, макул, билбей сүйлөсүн, баары акыретте баары жооп берер күнүбүз бар. Мен жамандык кылган нерсем болсо ал кишиге мен өз башым менен жооп берем. Не кереги бар ушундай кылдың деп жанымда туруп алып көрүп турганса айтышат да. Анан ал нерсени действительно мен даже ошол Азаттыкка берген интервьюмда бар болчу, действительно даже при Советском Союзе союзчунда да генерал маршал болобу, Кимиз болобу, Жуков болобу, ар бир генерал пистолеттин акыр когун дайындап койгон да. А бул киши ал тескеринче ошол жерден куралын таштап койду, элдин астына куралы жок чыгып туруп ошол жерде милиционерлерди коргогон. Кстати, урматтуу милиция кызматкерлери өтүп кеткен байрамыңыздар менен деп айтмакчымын, биргеликте. Эсекең экөөбүз. Сиз ал окуяга бирөөлөр аркылуу бир жигиттер керек дегенден бардыңызбы же эл ичинен жөн эле үйдөн келдиңиз беле? Жок, чындыгында ошол жерде эл менен болгонбуз, эл менен жүрүп отургандан ошентип анткени бир эле ал киши эмес, раматтылык. Дагы да мыкты көптөгөн чиновниктер бар алардын арасында. Өзүнүн эле Талас Чергезиндин кулундары жана башка келген мыкты чиновниктердин бардыгы элден алчу нерсесин алып кеткен да, действительно элден. Анан кийин ошол жана деп азабызды атканда ошол жерден анткени менин негизги максатым ошол деп элдер жетектеп жүр. Ал жерден түндүк түштүк согуш болуп кетмек, действительно. Дагы деле айтат, силер биздин балабызды болбосо коңоду дейт. Дагы да айтам, урматтуу көрөрмандар, билип билбей эч нерсе айтпаңыздар. Ушундай деп айтам да. Ар бир адамдын өзүнүн жооп берер күнү бар. Мен мизали арбага разы болсун ал кишинин Кудайдын астында акмын. Мен жамандык кылган эмесмин да. Кайсы бир жылдары жаныңызда бир жигит бар экен, экөөңүздөр суу менен машиналар жүрө турган проектти даярдап, Сооронбай Жээнбековго, мурунку президентибизге сиздер кирипсиздер. Кабыл албаптыр. Ушул окуя жөнүндө айтып бересизби? Массалык маалымат каражаттары тез эле чукуп таап алат кезде. Сооронбай Жээнбеков президент болуп турган учурда ошо мен жакшы бир досум бар. Суу ошо водород менен күйө турган бир автоунааны жасаганбыз, действительно. Анан Сооронбай Жээнбековго ошол досумду киргизгенде желкесинен жети эле эшикке чыгарып койгон күндөрү болгон да. Биз негизи таза шаарды суу менен күйө турган кылып туруп, водород кылып туруп, ал жерге эмне кирет. Даже биз сунушубуз мындай болчу да, заправкаларда только ошол сууду күйгүзө турган химикатты гана сатылат деп. Суу болбосо арыктагы агып аткан суу болсун, үйдө чыгып аткан суу болсун, без разница. Ошол эле газ менен жүрүп аткан оборудованиянын ичинде, газдын ичинде гана жасала турган нерсе болчу. 3 литр сууга 700 грамм алюминий кетет. Алюминийлердин баарын Кытайга жөнөтпөйт элек, түстүү металлдарды өзүбүз деле. Просто бизде ошо химикаттарды, анан бирок биздин досубуздун экөөбүздүн койгон шартыбыз бар эле. Каражат берсе, албетте үй менен каражат бересиздер. Ушул эле машиналарды суу менен жүрө турган ар бир жайгашкан түтүн булактары, паровой отоплениялар, ошолорду суу менен 3 саат суу 11 саат күйөт. Анан ушул суроонун кабыргасын коюп машинаны алып чыккөнү өлбөй тирүү аман эсен жүргөнүңөргө сүйүнгүлө деп койгон да.
Президентибиздин жардамчылары же өзү айтты? Жок, өзү айткан. Өзүнө келгенсиздер. Ооба. Досум өзүнө келип чыкканда ушинтип айтып койгон болду. Ал проекти азыр эмне болду? Азыр сунуштап көрсө кандай болот? Бул немени сууду күйүштү илгери эле Союз учунда бар экен. Союз учунда ошондо өлтүрүп жок кылып койгондор бар экен. Анткени нефтяной магнаттар бизнес өтпөй калат, солярка өтпөй калат, көмүр өтпөй калат. Эми бүгүнкү күндө мисалы колдонсо болот болуш керек деп эле мен ойлойм. Анткени мына Кытайда электромобилдер таза шаар деп мына көчүнө болот. Мисалы жада калса мына биздин өзүбүздүн өкмөттөрүбүз азыр мынакей газ менен жүргөн техникаларды алып келип атат. Газ менен жүргөндөрдү. Алдагы газ, водород. Кайсы бир жылдары сизге чорныйлар келип чоң суммадагы акча талап кылышкан экен. Эмне себептен бул окуя каякта болгон? Мен бул сурооду эмне үчүн бердиңиз, мен түшүнбөй калдым же бүгүнкү күндө өкмөт бийлигибиз криминалга каршы чыккан тууралуу берип атсаңыз керек. Албетте колдойбуз, коштойбуз. Ооба, болгон ошондой учур. Көп жылдар бою өтүп кетти. Баланча окуй келе отуруп, даже баланча төкүнчө акча бересиң, мындай ишкана кылып атсыңар, андай ишкана кылып атсыңар, мынча тонна буудай алыпсыңар деп салык салып келгендер болгон. Ал күндөрдө баштан өткөн. Бирок ошо салык салып келгендер ал кезде таш шенер боло элек болчу. Таш шенер болгон күнү деле ошондой эле, кандай Кудай Таалам ушу жалган дүйнөгө жараткан болсо ошондагы деле ошондой. Алчу нерселерин алган, тиешелүү адамдар. Анан мен бир криминалдан корко турган, мисалы же болбосо башка бирөөдөн корко турган, жеп ичкен депутаттардан байлыгым жок болсо, жүрөгүм таза болсо, кылган ишим адал болсо, мен эмнеге корком? Келген жолуңар менен баргыла деп эле салчу жолуна салып, чындыгында мына жагын өзү бул Талас областында болгон, бул окуя. Өзүбүздүн Таластын эли жакшы билсе керек. Ошол криминалдардын айынан даже өзүмдү курмандыкка чалганга баргам да. Эми мына жагын эл өзү билет, таразалап. Ошолордун айынан денеңиздин 70-75% күйүп. Ооба, анткени аны уруп ошолордун айынан мен мисалы 75% күйгөм да. Аны өлүп калды кыяс кылып туруп, анан кийин ошол мен өзүмө тушаган күндөр болгон. Эми кыскасы буну мен бир Кудай билет, мен билем, анан ошол дарыгерлер билет да. Сейде кошуналар билет. Жарайт, акыркы сурообузду ушу менен жыйынтыктайлы. Убактыңызды көп алдык. Жакында сиздин TikTok'то лотерея ойнотуп атканыңызды көрүп калдым. Эң кызыгы, кагазды ача албай, колуңузга бир ыңгайсыз болуп аткан дейлер комментарий жазып атты. Эртерээк ачпайсызбы, күтүп атабыз депчи. Бул лотереяны өзүңүз ойноттуңузбу же бир жүзү болуп туруп бердиңизби, башка бирөөлөр каржыладыбы, кандай оюн болду ушул? Жок, ал лотерея эмес болчу. Мисалы жанагы сода сатык деп айтат элем да. Сода сатыкта ошо бир жерден барып арзаныраак алып келесиң, кайра кымбатыраак сатасың. Ансагандай ал учурда ден соолукка байланыштуу же ушуларды чуркап кете албасаң, же база албасаң, анан жашаш керек, тирилик кылыш керек, оокат кылыш керек. Лотерея деп лотерея мода болуп кетти ошол кездечи. Мисалы мен ошол алган нерсемди, мисалы 2000 сомго алсам, аны кайра 2,5 сатышым керек да. 2,5 сомго ошондо газ плиталарды саттым да. Газовый баллончикка, кадимки Козмокто газовый баллончиктер салынат, ал походко чыкса, неме кылса, абдан машина удобный, 2,5 сатып аттым. 2,5 ала алган, мисалы акчаңыз жок болсо ала албайсыз да. Ошондо 250 сомдон кылтырып 10 кишиге чачтым да. Анан эми 250 сомго буйруса утуп калам, буйрубаса жок дегендер бар. Зато 2,5 сом бирөөгө абдан керек. Ошону 2,5 сатып албай 250 сом утуп ал деген сода менен ушундай кылып туруп неме кылдык да, лотерея эмес, сода саттык.
Сизге ыраазычылык билдиребиз. Эфир аягына чыктык. Көпчүлүк биздин көрөрмандар бир сурак алгандай, допроско чакыргандай болосуң дей беришет. Негизинен интервью кандай болду? Андан соң сизге ушул учурдан пайдаланып силерге да терең ыраазычылык. Өз деле көптөн бери ушу интервью бербей чалдырап булдырап да калып турмун. Сонун сурак эмес, эмнеге сурак? Сурак бир гана тигил о дүйнөдө болот экен да. Суракчыларды сурайт экен. Бул дүйнөдө Кудайдын астында баарыбыз бир пендебиз эзеке. Депутат болобу, президент болобу, баары Кудайдын астында бир пендебиз. Просто өзүнүн ар бир адамдын өзүнүн дистанциясы, ар бир адамга Кудай таалам өзүнчө касиет берет. Бул мынау силерди китабына тартып аткан, элге чагылдырып аткан, бул өзүнчө касиет. Эмнеге мен ушинтип жасай бербеймиз эле, же башка бирөө жасай берет, бирөөгө ыр чөйрөсүндө берет, бирөөгө күч чөйрөсүндө берет экен, бирөөгө тил чөйрөсүндө берет экен. Андыктан силерге да ушул учурдан пайдаланып терең ыраазычылык. Сизге жалпы командаңызга, операторларыңыздарга ошо күн түн дебей чуркап эл үчүн кызмат кылып атканыңыздарга. Андыктан эмне демекчибиз? Дагы бир жолу ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Мамлекетибиз бар болсун. Биз эмнебиз менен сыймыктанабыз? Биз өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүз менен, өзүбүздүн туубуз менен сыймыктанабыз. Биз Кыргыз областы, Кыргыз республикасы деп сыймыктанабыз. Андыктан жалпы элибизге, журтубузга тынччылык, ден соолук, бакубатчылык, мамлекетибиздин 30 жылдан бери болуп көрбөгөн нерселер бүгүнкү күндө 3 жылдын ичинде сонун результаттар болуп турат. Бул эмне менен болуп турат? Жалгыз падыша, президенттин же болбосо башка нерсенин жасаш менен эмес, элдин ынтымагы, биримдиги менен болуп турат да. Ошол биз али бүгүнкү күндөгү президентибиз айткан нерсеге эл ынанып, ишеним коюп кылып аткан нерсе менен болуп турат. Элдин ишеними менен болуп турат деп айтам мен. Биз бирге күчтүүбүз. Биз бирге болсок, ынтымактуу болсок, бизди эч ким эч качан кыргызды жеңе албайт экен. Кыргыз бул тарыхтан алганда кырылгыз деген сөздөн келип чыккан экен да. Ана бүгүнкү күндө жана саясатчылар айтып атпайбы, урматтуу бир туугандар, тентип атат, мигрант болуп атат деп. Булар сасык саясатчылардын ортого салып алган оюну деп айтам да, мен ушундай чечем. Кыргыз илгертеден эле биздин ата бабаларыбыздан эле уже мигрант болуп кетип калган. Каерде кыргыз жок? Россияда, Алайда кыргыз, бардык жерде кыргыз, Кытайда кыргыз бар, Россияда кыргыз бар, Монголияда кыргыз бар, бардык жерде кыргыз бар. Биздин каныбызда, түбүбүздө бар да бул. Көчмөн калкпыз. Андыктан ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу достор, ушу менен эфир аягына чыкты. Биздин эфирди колдооңуздар, сөз катталыңыздар. Көпчүлүгү катталбай көрүп жатышат. Сиздердин катталууңуздар, колдооңуздар бизге чоң дем күч. Эмки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кимди чакырабыз? Комментарийга калтырыңыздар. Ассаламу алейкум.